Кыргыз тили 3-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакбековна. Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы менен таанышабыз. Бүгүнкү сабактын темасы зат атооштордун жөндөөлүшү. Буга чейинки сабактарда биз сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат алганбыз балдар. Мен ал жөнүндө силерге дагы бир жолу эсиңерге салып кетейин балдар. Бул жерде сөз түркүмдөрү зат атооч, сын атооч, сан атооч, этиш жөнүндө маалымат берип алганбыз буга чейин. Ал эми бүгүн болсо биз сабакта зат атооштордун жөндөөлүшү жөнүндө толук маалымат алабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабакта эмнелерди билебиз балдар? Биз бүгүнкү сабакта сүйлөм ичинде зат атоошун таба алабыз. Сүйлөм ичинде буга чейин зат атоошторду тапканбыз. Зат атоошторду сүйлөм ичинде табыш үчүн биз ким эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорду беребиз. Ошондой эле энчилүү аттар, жалпы энчилүү зат атооч, жалпы зат атооч жөнүндө дагы маалымат алгансыңар. Кыргыз тилинде канча жөндөмө бар экенин билебиз. Ал жөнүндө толугураак маалымат алабыз азыркы сабакта. Жөндөмөлөргө суроо беребиз, аларды сүйлөм ичинен табабыз балдар. Сабакка көңүл бурабыз балдар аябаганда жакшынакай кылып. Анткени бул кыргыз тилинин жөндөмөлөрүн билбесек, анда бизге кыйыныраак болот. Бүгүнкү сабакка көңүл бурабыз балдар. Сүрөткө көңүл бургула балдар. Сүрөт бүгүнкү сабактын бүгүнкү темага кандай байланышы бар деп ойлойбуз. Мына сүрөттөн биз кимди көрүп атабыз? Жалпы гана. Негизи эле бул сүрөттө көрүп тургандай биз китепкананы элестетип атабыз, Бул бала, мына бул китепканачы, бул бала китеп алган, китеп окуган келген окурман көрүп атабыз. Көптөгөн китептерди көрүп турабыз бул жерде. Негизи эле эми карагыла балдар. Эмне зат атооштор бир жолу биз бул жерден кайталап кетейик. Ким деген суроодон баштайык балдар. Ким? Кыз. Ким? Бала. Кимдер? Балдар, кыздар. Эгерде көп балдар, кыздарды көрсөк, эми бул жерде эмнелер? Жансыз затка биз эмнелер деген суроо беребиз, жандуу затка биз эмне деген? Ким деген суроо беребиз. Эмнелер? Китептер. Булар эмнелер? Китептекчелер. Окей, балдар. Ушул эле жерден сөз түркүмдөрүн дагы бир жолу кайталатып кетсем болот. Канча китеп көрүп турабыз? Көп китеп. Сан атооч. Кыз кандай көйнөк кийип турат? Кызыл көйнөк. Бала кандай көйнөк кийип турат? Ак көйнөк, сары. Бою кандай? Узун. Мына бир жолу силерге эскертип кетип атам сөз түркүм жөнүндө. Бою узун. Кандай? Бою узун, сан атооч. Эмне кылып жатат? Кыз эмне кылып атат? Китеп берип жатат. Этиш, мына көрдүңөрбү? Канча китеп бала алып атат? 3 китеп алып атат. Мына. Бул сан атооч. Эми ушул эле сүрөттөн балдар биз эмнени биле алсак болот экен? Бүгүнкү өтө турган тема зат атооштордун жөндөөлүшү. Зат атооштор жөндөөлүшү үчүн биз зат атоочту өзүбүз билишибиз керек. Зат атооч ким? 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 Кыз. Ким? Бала. Эмне? Китеп. Эмне? Парта деген суроолорго жооп берет балдар. Эми бул жерден ким? Карагыла. Ким? Атоош жөндөмөсү болот. Ким? Атоош жөндөмөсү болот. Эмне? Китеп. Атоош жөндөмөсү болот. Эми карагыла бул жерден. Эмнени алып жатат бала? Китепти. Эмнени? Китепти. Көрдүңөрбү, бул жерде биз кайсы жөндөмө кетти? Илик жөндөмөсү. Эмнен, кимдин, эмненин, мынакей карагыла. Эмненин. Көрдүңөрбү? Биз сөз түркү жөндөмө. Эгерде бала китеп эмнени алып жатат? Китеп алып жатат деп айтабыз. Китепти алып жатат. Эмнени? Китепти. Туура түшүндүңөр болуш керек деп ойлойм, Бул жерден дагы зат атоошторду билип алайык балдар биз. Ким? Бул ким? Бул ким? Бул бала. Бул бала. Бул эмне? Бул топ. Кимдин тобу? Кимдин суроо берип атабыз. Баланын тобу. Кимдин тобу? Баланын тобу. Көрдүңөрбү балдар?
Так, андан кийин андан ары кетебиз балдар. Бүгүнкү темага көңүл бургула. Кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар. Зат атооштор ушул 6 жөндөмө боюнча жөндөлүшөт. Атооч, ким, эмне? Карагыла, жаңы эле айтып кеттим, эмне? Ким, тилек, эмне, мышык. Биз орус тилинен айырмаланып, мисалы орус тилинде мышык, ит, жаныбарларга орус тилинде ким деген суроо бере берет, а кыргыз тилинде биз ким деген суроону адамдарга гана беребиз. Ким, тилек, эмне, мышык. Анан ары илик жөндөмөсү. Кимдин, эмненин, кимдин, эмненин, кимдин, тилектин, эмненин, мышыктын. Мынакей. Ким деген атоош жөндөмөсүнөн баштап эмне кылып атабыз? Биз жөндөмөлөрдүн өзүнө тиешелүү мүчөсүн уруп атабыз. Ким деген угусу дин мүчөсү. Кимдин мышыгы? Тилектин мышыгы. Эмненин мышыктын. Анан ары барыш жөндөмөсү. Кимге барыш керек экенин көрсөтөт. Кимге, эмнеге? Кимге? Тилекке. Ал бүгүн тилекке кетти. Кимге кетти? Тилекке. Эмнеге? Мышыкка. Бул оңгуга жараша могул жерде г тыбышы каткалан кга өтөт. Мынакей. Оң ойдоп калды бул жерде. Г тыбышы каткалан кга өттү. Мышыкка бул жерде г тыбышы оңгуга жараша эмне болду? К тыбышы өзгөрдү. Табыш керек. Кимди, эмнени? Кимди? Тилекти. Эмнени? Мышыкты. Жатыш жөндөмөсү. Кимде, эмнеде? Tilekte, mышыкта. Чыгыш жөнөмөсү. Кимден, эмнеден? Тилектен, мышыктан. Жөндөмөлөр сүйлөмдөгү сөздөрдү бири-бири менен байланыштырып, оюбузду туура жана так айтууга жардам берет балдар. Муну сөзсүз түрдө билишиңер керек силер. Дагы бир жолу жөндөмөлөрдү кайталап кетейик балдар, эсиңерге туткула. Атооч, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш. Атооч ким, эмне, илик кимдин, эмненин, барыш кимге, эмнеге, табыш кимди, эмнени, жатыш кимде, эмнеде, чыгыш кимден, эмнеден. Бул жөндөмөлөрдү колдонуп келсе биз жаттап алышыбыз керек балдар. Түшүнүктүү болуш керек, Андан ары биз көнүк иштөө менен эмне кылабыз? Монтабыз. Эми силерге эмнени көрүп турабыз? Мүчөлөрдү көрүп турабыз. Карагыла. Нын, га, ны, да, дан. 1, 2, 3, 4, 5. А негизи кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар, Бул жерде кайсы жөндөмөнүн эмнеси жок экен? Эдигей деген атоош жөндөмөсү өзү ким? Эдигей. Өзү келип түшүш керек болчу, балдар. Так, эми карагыла. Эдигейдин, кимдин? Анан барыш жөндөмөсүнө бир карап көргүлөчү мына. Кимдин? Илик жөндөмөсү, барыш, табыш, жатыш. Көңүл буруп алдык бир жолу. Эдигейдин деген кимдин? Илик жөндөмөсү. Так, эми барыш жөндөмөсүн табыш үчүн эмне кылабыз? Көңүл буруп карагылачы балдар. Көңүл бурабыз. Ойлондуңар болуш керек, Эгерде кимди ким жазып койсо, ойлонсо, өзүңөрдүн оюңар туура бекен, туура эмес бекен, силер туура жөндөпсүңөрбү, карап, көңүл буруп, эмне кылгыла балдар? Карагыла. Кимге? Эдигейге. Барыш жөндөмөсү. Карагылачы.
Кандай суроо берип экенбиз? Кимди? Эдигейди? Бул жерде мүчө өзгөрдү унга жараша, мен жана айтып кеттим силерге. Табыш жөндөмөсү. Кимде? Эдигейде? Чыгыш жөндөмөсү. Кимден? Эдигейден. Бул жерде дан мүчөсү ден болуп, эмнеге унга жараша өзгөрдү. Кимдин дагы илик жөндөмөсү. Кимдин, барыш кимге, табыш кимди. Жатыш кимде, эдигейде, чыгыш кимден, эдигейден. Туура тап, туура деп ойлойм. Туура жөндөпсүңөрбү баарыңар? Эгерде туура жөндөсүңөр, анда азаматсыңар балдар. Эми силерге дагы көнүгүү иши, өз алдыңарча ойлоно турган иш аязатта деп турат. Бул жерде карагыла, аязатта. Кимдин, анан кимден деген бул илик жөндөмөсү, анан чыгыш жөндөмөсү. Эми кайсы жөндөмөлөр бул жерге керек бизге? Ганыдан. Кайсы жөндөмөлөр жок? Ойлонобуз балдар. Кайсы жөндөмөлөр бизде жок экен? Көңүл бургула. Кайсы жөндөмөлөр жок? Ойлонобуз балдар. Кимде ким кайсы жөндөмөлөр тапкан болсо, азаматсыңар. Карагыла. Аязатага кайсы жөндөмө? Кимге? Аязатага барыш керек. Барыш жөндөмөсү. Туура, азамат. Эгер тапсаңар. Аязатаны кимди? Аязатаны. Аязатада кимде? Аязатада. Аязатадан кимден? Аязата бул атош жөндөмөсү өзү келип түшүп атат. Илик жөндөмөсү аяза. Кандай болот? Аязатанын, аязатага, аязатаны, аязатадан, аязатадан болуп түштү. Эми балдар, биз Чыңгыз Айтматовдун эмнесин өтүп атабыз, Чыңгыз Айтматов жөнүндө буга чейин да сөз кылганбыз. Чыңгыз Айтматовдун кече жакында эле 12 декабрь туулган күнү болду. Эми Чыңгыз Айтматовдун Кылым картар бир күн деген аябагандай сонун романы бар балдар. Чыңгыз Айтматовдун. Анан ошол романда мындай деп берилет да. Чакан үзүндү ошол жерде силерге окуп берейин. Чакан үзүндүсүнөн эмне жөнүндө берилген экен. Аязатадан кат. Өтүп бараткан жылдын 31 декабрь күнү кечке чейин Бороондунун балдары Балатынын тегерегинде анан короода ойношту. Жумуштан колу бош чоңдор да ошол жерде болушту. Абуталип Эдигеге айтып отурду. Эртең менен эрте эки бала тең менин төшөгүмө сойлоп кирип келишти. Быш-быш этишет. Мен болсом уктамыш болуп жата бердим. Тур атаке деп эрмек тарткылайт. Азыр Аязата келет. Жүр, тособуз. Жарайт дедим. Мына азыр турабыз, жуунабыз, кийинебиз, анан барабыз. Келем деген. Кайсы поезд менен дейт анда Дабыл. Кайсынысы болсо деле келе берет дедим. Аязатага кайсы поезд болсо да токтойт. Биздин разъездге да токтойт. Анда тезирээк туралы. Ошентип дайындана баштадык. Салтанаттуубуз, олуттуубуз дейт. Көңүл бургула сөзгө. Апамчы дейт Дабыл. Апам да Аязатаны көргүсү келет да. Албетте дедим. Апаңарды да чакыргыла. Баарыбыз жыйналып сыртка чогуу чыктык.
Балдар бизден озуп чуркап кетишти. Биз артынан бардык. Балдар шыпылыктап тегеренип чуркап жүрүшөт. Аяз ата болсо али жок. Атаке качан эми? Эрмектин алайган көзү ачылып жумулуп ыйламсыраган турат. Азыр дедим. Шашпагыла. Күзөтчүгө кирип билип чыгайынчы. Күзөтканага кирип кеттим. Ал жерге кече күнү эле Аяз атадан катты бир абышка баштык белек бечкек менен таштаган. Чыксам балдар утурлай чуркашты. Эмне атаке? Мына карагылачы аттиң дедим. Таштап кетиптир. Эми балдар көңүл бурабыз. Бул жерде эмне жөнүндө сөз болду? Бул ошондо боронду капчыгайда турган Эдигейдин үй бүлөсү жөнүндө сөз болуп атат балдар. Мына 31 декабрга жакын мына эмне кылып атат? Эмне кылып атат? Карагыла. Атасына эмне кылган буга чейин? 31 декабрды күтүшкөн аябай, Аяз ата келерин баарыбыз эле биз ошентип Аяз атаны күтөбүз 31 декабрда балдар. Эми бул жерден биздин эң негизги бул жерде көнүгүшүбүз балдар. Биз бүгүн кыргыз тилинде 6 жөндөмөнү өтпөдүкпү? Ошол жөндөмө боюнча бул жерде ушу жөндөмөгө тиешелүү мүчөлөр бар бекен, көңүл бурабыз балдар. Борондуунун, эмненин, кимдин эмненин? Кайсы жөндөмө эле? Илик жөндөмөсү балдар. Балатынын, эмненин? Балатынын. Карагыла. Абу Талип ким? Абу Талип атоош жөндөмөсү. Кимге? Эдигейге. Барыш жөндөмөсү. Давул ким? Давул. Аяз атага. Кимге? Аяз атага. Барыш жөндөмөсү балдар. Апам ким? Апам атоош жөндөмөсү. Апаңарды. Кимди? Эмнени? Табыш жөндөмөсү. Апаңарды. Атадан. Кимден? Атадан. Чыгыш жөндөмөсү. Мына балдар биз бул жерден көрдүңөрбү? Канча жөндөмөлөр таптык. Эгерде элестеткиле, бул жерде мүчөлөрдү улабай койсок, текст түзүлөт беле? Бул жерде текст түзүлбөй калмаганда боронд балдары, балаты тегеренди. Көрдүңөр, туура эмес болот. Ошол себептен сөз түрдө биз кыргыз тилиндеги 6 жөндөмөнү эмне кылышыбыз керек? Билишибиз керек балдар. Силер дагы текст окуп атканда сөз түрдө жөндөмөлөргө көңүл бурасыңар деп дагы ойлоймун. Эми окуя, каармандар, окуя болгон жер, окуя болгон мезгил. Окуя кайсы жерде болду? Боронду капчыгайда болду, Окуяда кимдер бар? Абду Талип менен Эдигейдин үй бүлөсү. Эмне жөнүндө болду окуя? Каармандар, бул Абду Талип менен Эдигей. Окуя эмне болду? Бир үй бүлөдө болду. Окуя болгон мезгил кайсы мезгил? Кыш мезгили, 31 декабрь. Окуя эмне жөнүндө болду? Окуя ошо Аяз атанын балдарга белек таштап кеткендиги жөнүндө болду балдар. Жалпы жонунан 31 декабрда баардык балдар эмне кылат экен? Аяз атаны күтүшөт экен. Мына ошого атасы эмне кылып койду? Балдарын сыртка алып чыгып, Аяз ата бизге белек таштап кетиптир деп балдарын аябагандай сүйүндүрдү. Каармандар кимдер болду? Каармандар бир үй бүлөнүн балдары, атасы, апасы жөнүндө кетти. Эми балдар үйгө тапшырмага көңүл бурабыз балдар. Үйгө тапшырма бүгүнкү темага байланыштуу болот. Берилген сөздөрдү жөндөйбүз. Бизде 6 жөндөмө бар. Кыргыз тилинде атооч, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш. Ушул 3 сөздү балдар 6 жөндөмөгө салып жөндөйбүз. Могу 3 сөздөн китеп, адам, гүл деген 3 сөз, булар
атоош жөндөмөсүнөн турат. Калган 5 жөндөмөгө салып жөндөйсүңөр. Саламатта калгыла.